Бүгін Кыргыз элинин чыгаан уулу, илимдин доктору, академик, ата журттун патриот инсаны, келечек муундун үлгүсү, устат, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери, үлгүлүү үй бүлөнүн башчысы Оторбаев Кайып Оторбаевич арабыздан кетип отурат. Бул инсан Кыргыз элинин жери үчүн ак эмгегин арнады. Эртеңки келечегибиз тынч заманда жашасын, эч нерседен кем болбосун деген патриоттуулугу менен немистик фашисттик баскынчыларга каршы айыгышкан салгачыларда эр жүрөк, кайратман жана баатыр катары кызмат өтөдү. Анын эмгеги бааланып, Кызыл Жылдыз ордени, каармандыгы үчүн медалдары ыйгарылган. Бул эрлик кийинки өсүп келаткан муундарга абдан чоң өрнөк жана үлгү. Кайып Оторбаевич өзүнөн кийинки муундарга акылман, нактуу карыя, чыгаан илимпоз, көрүнүктүү окумуштуу жана коомдук ишмер катары чоң өрнөк калтырып кетти. Урматтуу мекендештер, көрүнүктүү окумуштуу Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер, Улуттук илимдер академиясынын академиги, география илимдеринин доктору профессор Кайып Оторбаевди акыркы сапарга узатуу ырасымын ачык деп жарыяланат. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат жетекчиси Нарымбаев Данияр Ильичке берилет. Кайып Оторбаев Кыргыз элинин татыктуу уулу, бүт өмүрүн илимге, билим берүүгө жана спортко арнаган. Уулдарына татыктуу тарбия берген. Чынчыл, таза жана өтө жупуну адам эле. Кайып агабыздын басып өткөн өмүр жолу жана ишмердиги мекенине, элине берилип кызмат кылуунун бийик үлгүсү. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн кыргыз коомчулугунун чыгаан уулунан ажырап, кыргыз илими, кыргыз интеллигенциясы, кыргыз спортто орду толгусу оор жоготууга учурады. Өмүрүнүн акырына чейин илим дүйнөсүнө маңдай терин төгүп, жаш илимпоздорго жол көрсөтүп, акыл насаатын айтып келген кадырман аксакалыбызды акыркы сапарга узатып жатабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын атынан Кайып Оторбаевичтин үй бүлөсүнө, жакын туугандарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Кайып агабыз өмүр жолун 3 доорго бөлүп карасак болчудай. Алар Улуу Ата Мекендик согуш жылдары, СССРдин тушундагы илимий педагогикалык, коомдук ишмердүүлүгү жана кыргыз эгемендигине ээ болгондон кийин ишмердүүлүгү. Эгер согуш оту турбаганда, илимий чөйрөдө мындан дагы көбүрөөк эмгек өтөп, опол тоодой салым кошмок. Ошентсе да, бул жарыкчылыкты татыктуу өмүр сүрүп, ат көтөргүч эмгек жасады десек, биз адашпайбыз. Анын мектебинен тарбияланган илимпоздор улуттук чарбаны өнүктүрүү жаатында иш алып барышууда. Демек, Кайып Оторбаевич тамыры терең жайылган илимпоз, илимдеги мөмөлүү дарак десек, адашпайбыз. Кайып Оторбаевич илимий ишмердигин коомдук иштер менен айкалыштыра билген инсан болгон. Ал 2 жолу Кыргыз СССРдин Жогорку Кеңешинин Советинин депутаты болуп шайланган. Көп жылдар бою Тынчтыкты коргоо республикалык комитетин жетектеген. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Накыл сөзү Кайып атабыздын бейнесине куп туура келет десек, адашпайбыз. Илимий коомдук иштер менен катар кыргыз футболунун башында тургандардын бири. Жаш кезинен Бишкектин Алга, Москванын Спартак, Санкт-Петербургдун Зенит командаларында ойноп, кыргыз футболунун түптөлүшүнө салым кошкон. Анын өмүр жолу келечек муундарга өрнөк болуп дайыма кала берет. Кадырман атабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, жаны бейиштен жай алсын. Эми мына бүгүн биз коштошуп жатып эмне кылабыз? Канча деген академиктерди, кандидат науктарды жана спорттун чеберлерин даярдап чыккан. Эми ошонун бүт баары тең азыр Кыргызга кызмат кылып атабыз. Ошондуктан мен айтар элем, сиздин кылган кызматыңыз жалаң эле биздин экономиканы көтөрүп, же болбосо жалаң эле илим билимди көтөрүп эмес, жалпы Кыргыздын баардык түптөлүшүнө кайсы тармак болбосун жардамыңыз тийгени көрүнүп турбайбы? Ошондуктан сиздин кылып кеткен иштериңизди, сиздин бизди алдыга сүрөп, Кыргыздын чыгаан уулдары болгула, Кыргызды түптөй турган, Кыргыздын желегин көтөрө турган жаштардан болгула деп айткан кебиңизди биз эч качан жүрөгүбүздөн чыгарбайбыз.
Mına Kayıp Otorbayeviç'in atынан biz hazır respublikалық el aralıq ötken turnirlerde ötkörüp atabız. Antkeni Kayıp Otorbayeviç'in elesi tölükte bizdin жаштардын arasında kalış gerek. Bizdi patriotizmge, elin sүйüp, jerin süygөнгө ündögön bizdin agayыбыз Kayıp Otorbayeviç. Hoş bolуңуз. Bizdin sportun süyüçülörünün, olimpiadalık oyundun jеңүүчүлөрүнүн atынан ejeme bir tuğandarga, bardığınızlarga göngül aytayım. Artık ayrılı olsun, jatkan jeri jaylı olup, Kırgız eli Kayıp Otorbayeviç'ti hiç kaçan unutmasın. Жақсы жатыңыз, Kayıp Otorbayeviç. Kayıp Otorbayeviç'ti akırkı saparga uzatуу аземин жабык деп жарыяланат. Bir kulактандыруу сөзүнүн аягында менин оң жагымда турган көк түстөгү автобустарга аларча көрсөтүлүнө барат. Ошого эркектер ушул жакка отурсаңыздар, ал эми сол жактагы шаардык автобустар аяк заттарына даярдалган, ал даспияга барасыздар. Ушуну менен бардыгыңыздарга да бир жолу уюштуруу комитетинин атынан рахмат, кайгыны тең бөлүшкөнүздөргө. Анда акыркы сапарга жол чыгып وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala okulan ıyık Kur'an'dan bir savaптарды Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna uşul dünyadan ötüp etişken jalpı musulmanlarının qatarında oşolardan qatarına olup koşulup jatkan Otorbay ulu Kayıp atabыздын ruhuna bağışladık. Kuday Teala jatkan jerin jaylı kılgın, toprağın torqa, артын gayırlı, imanın salamat kılgın ya Rabbil Alamin. Allah'ım getirgen günahları bolsa geçirip Kuday Teala özün meyringe iyi kılıp özün beyişlerine orun bergin. Kuday Teala uyuq Kur'an'dın hurmatı menen артында algan bala çaka, nebere çöbere uruq tuğan, jalpı elge sabırduğuluk berip kılgan dualarımızın bardığın kabul kılgın ya Rabbil Alamin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaben nar. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين.